Салам достор, бул Кино жолу каналы. Бүгүнкү кинодо сиздерге Замерзшие фильмин кыскача айтып берем. Достор, көптөн бери каналга видео чыкпай калды. Дагы да көптөгөн видеолордун чыгуусу үчүн колдоо максатында каналга жазылып, лайк баса кетиңиз. Жекшемби. Парке О'Нил жана анын жигити Дэн Уокер, анын досу Жо Линч лыжа базасына эс алуу үчүн келген карапайым студенттер. Үчөө акча үнөмдөө үчүн адам ташыган лифтке билексиз күзөтчүгө пара берүү аркылуу кирүүнү чечти. Ошондой жасашса кечке чейин кыдыра алат. Эки жигит О'Нилди аран көндүрүп күзөтчүгө жиберет. Күзөтчү параны алып жарыштарды өткөрөт. Бир кезде лифт белгисиз себептер менен бузулуп калат. Адамдар коркуп кетти. Бир аз убакыт өткөн соң лифт ишке кошулуп, эч нерсе болбогондой ары карай жүрөт. Дендин кызы О'Нил сноуборд тепкенди билбейт экен. Ден аны кайра тургузуп жанында жүргөндүктөн Линч экөө жакшы лыжа тебе албай жатышат. Ошого карабастан компания убакытты керемет өткөрүп жатат. Кеч киргенде Линч досу Денге лифтке кайрадан барып, көңүл көтөрөлүчү дейт. Кыз алардын сүйлөшкөндөрүн угуп кошулууну чечти. Тала караңгы, курорт жабылайын деп жатат. Бул жаштарды токтотпойт. Үчөө күзөтчүгө келип акыркы жолу отуралычы деп өтүндү. Анткени курорт 4 күндөн кийин гана кайра ачылат. Күзөтчү каршы болуп турганда балдардын бирөө ага жанагы берген пара тууралуу айтып калат. Ошол кезде күзөтчү макул болот. Студенттер кирип кеткен соң күзөтчүгө башка күзөтчү келип, сени башчыбыз чакырып жатат дейт. Күзөтчү ага азыр 3 адам келет, ошолорду карап койчу деп кетип калат. Студенттер курорттон келген соң эмне жегилери келгени тууралуу айтууда. О'Нил бул жердин пиццалары өтө начар, жегеңе мүмкүн эмес дейт. Алар үйгө кайтканда пицца жейбиз деп макулдашты. Ойлобогон жерден 3 адам келет. Жанагы күзөтчү 3 адам ушулар экен деп лифтини токтотуп кетип калат. Үчөө башында коркподу, себеби күндүз дагы ушундай жагдай болгон эле. Кичинеден соң Ден ачууланып согуна баштады. Андан соң досторун коркутуу үчүн кандай өлүмдөн катуу коркосуңар деп сурайт. Өзү акулага жем болгондон корком дейт. Акула мени тиштеп жеп жатканынан эмес, мага каршы сүзүп келе жатканынан корком дейт. О'Нил аңгемени улантып, тирүүлөй өрттөнгөндөн коркконун айтты. Бир аз убакыт өткөн соң кыз бул жерде дагы канча убакыт турабыз деп ачууланат. Линч, ой бул эч нерсе эмес, биз карага көмүлүп жарты саат турганбыз дейт. Бир кезде айланадагы бардык жарыктар өчөт. Студенттер ай талаада караңгыда калды. Алар ушул кезде гана чоң проблемага туш болгондорун түшүнөт. Үчөө, эмне кылабыз? Свет өчсө, демек бардык жумушчулар үйлөрүнө кетти, деп паника болуп жатышат. Бүгүн жекшемби, курорт болсо 4 күндөн кийин гана ачылат. Ден коркуп турган кызды сооротуп, мындай болуу мүмкүн эмес, бошоп чыгабыз деп алаксытып жатат. Алар мунун баарын техникалык бузулуш деп ойлойт. Жигит кызын канча соороткону менен О'Нил токтобой ыйлап отурат. Линч Денди коштоп, азыр куткаруучулар келет, бир аз чыдайлы дейт. Тала өтө суук. Үч дос мындай отура берсе, муз болуп катып калышарын түшүнөт. Бир кезде кар тазалаган машина келет. Студенттер баары артта калды деп кыйкырып жардамга чакырат, бирок жүргүзүүчү аларды уккан дагы, көргөн дагы жок. Машина алардын жанына келди. Тоңон студенттер машинага кар, колдорунда болгонун ыргытып көрүнгүлөрү келди, бирок эч нерсе сезбей кетип калат. Досторунун көңүлүн башкага буруу максатында Линч тамактар тууралуу жана жакында өтүп кеткен туулган күнүндөгү белектер тууралуу айтты. Ден кыздын бетинин катып калганын көрүп, ылдый секирүүнү чечти. Нил менен Линч анын оюнан кайтуусуна тырышты. Бирок Ден башка чыга турчу жолду көргөн жок. Алар 4 күн бою жардам күтүп отура албайт, ошондуктан аракет кылуу керек. Ден бул жери анчалык бийик эмес деп секирүүгө дайындалып жатат. Андан соң секирип бутун сындырат. Ден эсинен таанып калды. Ойгонсо жогоруда Нил менен Линч кыйкырып жатат. Ал досторунун үнүн араң угуп олтурат жана бутунун сынганын көрөт. Дендин 2 буту тең сынган жана сөөктөрү көзгө көрүнүп турат. Жогорудагылар ага канды токтотуу үчүн шарфтарын ыргытат. Досунун ден соолугуна кооптонуп тургандыктан Линч башка кабинага барууну көздөйт. Андан соң столбага. Ар бир столбада төмөн түшө турчу тепкич бар экен. Линч кабинага жетсе гана досун куткара алат. Бир кезде карышкырлардын уулуган добушу угулат. Ден өлгөн жерим ушул деп коркуп кыйкырып жатат. Линч болсо бул жердеги карышкырлар коркок болот деп сооротууда. Ден Линчке ылдам куткар деп жалынып жатат, бирок Линч аябай коркуп турат. Трос катуу, ал Линч мектепке турнике бир жолу дагы тартына албайт эле. Нил менен Линч музду сындырып жатканда Денге ачка карышкыр келет. Жогорудагылар карышкырды коркутуу үчүн сноубордторун ыргытат. Бул жардам берип карышкыр качып кетет. Линч кийинки кабинага трос аркылуу барууну чечти. Трос калың муз болуп калган. Линчтин көзү жетпей кабинага кайранан отурат. Нил ага эмне болду деп сурап жатканда Денди бир топ карышкырлар курчап алат. Ден ылдый карабагыла деп кыйналып кыйкырып жатат. Линч ыйлап жигитинин үнүн укпаш үчүн Нилдин кулагын колу менен жаап турат. Кыз дагы кыйкырып ыйлап жатат. Ошентип ач карышкырлар Денди өлтүрдү. Линч карышкырлар кеткен соң кол кабын чечип, тростун кесепетинен жараланган колдорун карап олтурат. Нил ага Дендин өлүмүнө сен күнөөлүүсүң дейт. Сен ал секирер кезде токтотушуң керек эле. Линч ачууланып, сен күндүз кайра кулап бизге тоскоол болбогонуңда, ошол кезде эле эс алып, үйгө кетип калат элек. Азыр жан досум тирүү болмок дейт. Андан соң экөө каталарын түшүнүп бирге ыйлайт.
Нил колун темирге коюп уктагандыктан таң эртең колу жабышып калыптыр. Ал колун тырышып тарткан кезде алаканынын териси айрылып кетет. Жана да кыздын бети менен мурду тоңуп калган экен. Линч дагы бир түн чыдабай турганын түшүнүп, тросту кармап кийинки кабинаны көздөй кетти. Колунун ооруганына карабастан жигит кабинага жетип тепкич менен ылый түшөт. Ылый түшкөн кезде Линчке каршкырлар тап берет. Жигит лыжа тебүүгө арналган таяк менен каршкырларды үркүтө алды. Жигит жердеги сноубордду алып жардам чакырам деп ылыйды көздөй кетип калат. Каршкырлар дагы жигиттин артынан кетти. Нил кабинада жалгыз калды. Анын отурган жери Линчтин секиргенинен бузулуп калайын деп турат. Кыз кулабаш үчүн козголбой теңдикти сактоону чечти. Ошентип дагы бир күн кийинки күнү дагы Нил тирүү ойгонду. Анын денеси аябай үшүп калган. Кыз жерге түшүү үчүн бир нерсе ойлоп тапкысы келди. Ордунан эми тура бергенде кабина жерге кулайт. Кыздын жолу болду, себеби кабинаны жип кармап калды. Ал жерге жакын турганын көрүп секирди. Кыздын басканга алы жок. Ал жер менен жөрмөлөп баргандан башка амалы жок. Кичинеден соң Нил Линчтин чачылган денесин табат. Каршкырлар менен бетме бет чыгат. Карындарын тойгузуп алган каршкырлар кызга тийишпейт. Нил жолго жетип, өтүп бара жаткан машинаны көрүп кыйкырат. Бирок ага токтободу. Кыз алсырап жолго чыгып эстен танып калды. Бир кезде бирөө жолдон кызды көрүп куткарып алат. Ал кызды көтөрүп машинасына салып ооруканага алып кетет. Ден менен Линч өлүп, соңунда жалгыз Нил аман калды. Фильм аяктады. Фильмди толук көрүү үчүн описаниядагы ссылка менен кириңиз. Достор, эгер ушул үчөөнүн ордунда сиз болгондо эмне кылар элеңиз? Комментарийге өз версияңызды жаза кетиңиз. Каналда чыга турчу кийинки видеолорду өткөрүп албаш үчүн каналга жазылып, коңуроочону басканды унутпаңыз.